Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн биздин аябагандай даамдуу, сүйүктүү каттамабыздын видео рецепти болмокчу. Эгер кызык болсо, видеону аягына чейин көрүп, мен менен чогуу бирге болуңуздар. Камырына бизге 270 мл жылуу суу керек. Ага 1 чай кашык туз жана 2 чай кашык кум шекерди кошуп, аралаштырып эритип алабыз. Эми жогорку сорттогу ундан мен 500 граммды элеп 2 бөлүп салдым. Ошондой эле 1 чай кашык көптүргүчтүн ордуна бир аз сода кошсок дагы болот. Баардыгын жакшылап аралаштырып, камырыбызды жумшак кылып жууруп баштайбыз. Камырды жууруп алгандан кийин көпкө илештин деле кереги жок, абдан тырышчаак болуп калат. Андыктан баардыгын жакшылап аралаштырып алып эле дароо 3 бөлүккө бөлүп, же болбосо 4кө бөлсөк болот. Бул каттаманын көлөмүнө жараша. Эгер чоңураак каттама болсун десеңиз, анда 2ге деле бөлүп койсок болот. Баардыгы табага жараша болот. Мен 4кө бөлүп алдым. 4 кичинекей каттамалар болот. Тоголоктоп алабыз дагы. Камырдын бетин жакшылап майлап, дагы бир 15 мүнөт тыныктырып коюшубуз керек. Кадимки эле өсүмдүк майы менен майлап алабыз. Камырыбыз бир аз убакыт эс алды. Эми үстөлдүн үстүн жакшылап майлап, камырыбызды колубуз менен акырындык менен чоюп баштайбыз. Абдан жумшак, чоюлчак камыр болгондуктан тез эле чоюлат. Эки бетине которуп, эң негизгиси камырды жыртып албай, акырындык менен чое беребиз. Ортосун алгач жукартып алып, андан кийин чекесине жылдырып чое берсек болот. Ал эми камырдын бетин үйдүн температурасындагы жумшак ак май же болбосо сары май менен майласак болот. Ошондой эле камырдын бетине бир аз себелегенге жана жайганга жүгөрүнүн крахмалы жакшы. Мына ушундай жол менен камырды ороп алдык. Ар бир бүктөлгөн жерин майлап, бир аз жүгөрүнүн крахмалынан себелеп ороп алабыз дагы. Андан кийин 10-15 мүнөт тыныктырып койсок, камырыбыз жакшы жайылат. Бетин жаап коебуз.
Эми жүгөрүнүн крахмалынан себелеп тоголук кылып камырыбызды жайып баштайбыз. Эгер жукараак кылып жайсак, анда кырсылдаган каттамалар болот. Эгер сырты кырсылдаган, ал эми ортосу жумшак, кат-кат, майлуу болгон каттамалар жакса, анда калыңыраак кылып жаябыз. Табагыбыздын көлөмүнө дагы жараша кылып, тоголук кылып камырды жайып алабыз. Каттамаларды бышырганда түбү калың табага бышырган жакшы. Алгач жакшылап ысытып алып, өсүмдүк майы менен бир аз майлап, камырды салып, эки жагынан болжол менен 5-6 мүнөттөн кызарта бышырып алабыз. Капкагын жаап койсок дагы болот. Жана камырды уламып которуп турабыз. Достор, мына ушундай кереметтүү сонун кырсылдаган каттамаларыбыз дагы даяр болду. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми менин видеом жакса, пайдалуу болгон болсо, ушул видеого лайк басып коюуну унутпаңыздар. Ошондой эле комментарий калтырып, эгер каналыма каттала элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталып коюңуздар. Алдыда дагы көптөгөн кызыктуу видеолор болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.